lesson study бул мугалимди өзгөртөт. Мугалим өзгөрсө, сабак өзгөрөт. Ал эми сабак өзгөрсө, анда окуучунун билим деңгээли дагы өзгөрөт. Мугалимдин өнүгүүсүнө жардам берген натыйжалуу ыкмалардын бири бул lesson study. Анткени бул ыкмада, lesson study'де бир нече мугалим биригип, билим берүүнүн сапатын жогорулатууга чоң мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бир нече мугалим биригип, бир сабакты пландап, анализдеп, талкуулап өткөрсө, анда албетте окуучунун билим алуусуна эң жакшы мүмкүнчүлүк түзүлөт. Мисалы, бир эле мугалим сабак өтүп жаткан учурда ал кээ бир окуучуларды жакшы байкабай калышы мүмкүн. Ал эми бир нече мугалим сабак өтүп, башка мугалимдер ошону анализдеп, байкап турган учурунда ал окуучунун кайсы жерден жетишпей жаткандыгын, кайсы жерден ийгиликке жетип жаткандыгын баардыгын тең карап турат да. Башкача айтканда, бир баш жакшы, эки баш андан да жакшы деген сыяктуу бул lesson study ыкмасында окуучуларга билим сапатын арттырууга абдан чоң жакшы мүмкүнчүлүк түзүлөт деп эсептейм. Кыскасын айтканда, lesson study бул мугалимди өзгөртөт. Мугалим өзгөрсө, сабак өзгөрөт. Ал эми сабак өзгөрсө, анда окуучунун билим деңгээли дагы өзгөрөт. 24-25 апрелде Ала Тоо университетинин базасында уюштурулуп жаткан lesson study боюнча эл аралык конференцияга баардыгыңыздарды чакырабыз.